Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Бул сирелерде суроо жаралбай элеби? Президент биздин өлкөнү сатып жиберген эмеспи? Я Садыр Жапаров биздин мамлекетке орду түбү менен баягы Акылбек Жапаров айтып жүргөн хиппикке тыгып салган жоксуңарбы? Же арендага берип салдыңарбы? С последующим выкупом. Же залогко койдуңарбы? Же карта куттуруп үйдүңөрбү? Эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге эл кыйналып атат? Ким менен сүйлөшпөй карапайым эл баардыгы кыйналып атат, бүт сөгүп атат. Жанагы калкынын саны 180 миллион, 200 миллион болгон мамлекеттерге, миллиард болгон мамлекеттерге эмнеге визаны чектебей атасыңар? Биз аз эле калкпыз го. Визанын квотасы барбы? Өзүбүздүн жаштарды мамлекеттик деңгээлде реклама кылып сыртка чыгарып атасыңар. Өзүбүздүн жарандар ишсиз калды. Таксиде дагы, ошол кийим тиге турган тармакта дагы жалаң эки жактан келгендер, индустар, пакистанец, Филиппин, Бангладеш толуп кетти го. Неге мындай болуп атат? Мындай, менде ушундай бир пикир болуп атат да, кыргызга кайнаса каны кошулбаган бирөө келип алып эле Кыргызстандын байлыгын каалагандай оңго солго чачып эле, сатып эле, тууган уругу менен байып, эл качан ойгонуп көтөрүлгөндө качып кетем дегендей эле саясат жүргүзүп аткандай сезилип атат да. Мекендештер, ушундай теңирчи, арапкул, анан атыңды Умар коюп алыптырсың, анан арапча коюп алыптырсың. Ошону токтото турбайлы азырчы. Өзүбүздүн улуттук идеология калдырап, бош челектей болуп калдырап турса, албетте ар кимдин идеологиясы каптап кетет да. Мамлекеттик тилге дагы, идеологияга дагы жогорку деңгээлде көңүл бурулбай жатат. Мүмкүн бул атайын эле саясат. Мекендештер, көзүбүздү эртерээк, тереңирээк, чоңураак ачпасак болбойт. Биз Жети Дуан Кыркыруу Кыргыз кыймыл ынтымагы Жети Дуандан келген көйгөйлүү маселелерди муфтиятка жеткизели деп келгенбиз. Себеби муфтият өткөндө отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанкың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Бет капты алганга уруксат деген. Себеп дегенде бул бет капты алды, ондон кийин баш каптыны, төш каптыны, аврат каптал алды. Себеби бул сүннөт же парызбы? Ушуну бизге толуктап айтып берсин. Өткөндө президентибиз алымдарды жыйнап эме кылды, бирок эл ага деле ишенбей турат да, 30 жылдан бери бул саясаттагылар уже ишеним кеткен болуп калды да. Себеп дегенде азыр эми даватты деп атат. Мисалы үчүн дават бул
жамандықтан қайтарып жақсылыққа шақырады. Даваттан қаншалаған адамдарымыз оңолды да, дават мененче, дин менен оңолды. Себеп дегенде, бұл дават ар бир эшикти такылдаттың, бейиштин эшигин ачтың деп отпайбы. А мисалы үчүн биз эми ушу даватты такылдатпай, мына Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанга окшоп калбайды да. Себеп дегенде аларда эме жок. Дават деген нерсе жок да. Себеп дегенде аларда сурак бар. Кыргызстанда сурак деген нерсе жок. Өлгөндөн кийин 40 күнгө чейин 3 күндүк даватка барса 40 күнгө чейин сурак келбейт да. Негизи бул хадис кудусте келет. Себеп даваттан биздин кыргыз элибиз канчалык оңолгонуга мен таазим кылам. Себеп дегенде өнүп өстү. Биздин канчалаган жаштарыбыз алым болду, имам болду, каруу болду. Азыр мына арак жок болуп кетти. Карагылада мисалы үчүн бул бүт жоктон келип аткан только даваттын аркасы болуп атат да. Мен шунан эл ошол муфтиятка кат киргизгенбиз. Бүгүн азыр келип кат киргиздик. Эртең элим, жети тууган элим, кыргыз элим, мен сиздерге муфтияттан кандай тыянак чыккан болсо, кайтарып интервьюдан мен сиздерге берем. Мамлекетибиздин экономикалык өсүшү жана жаңы тарыхый чектерди багындырууда. Алсак 2020 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 639 миллиард сомду түзсө, биз быйыл 1,5 триллиондук сомдук чекке жетүүнү пландап жатабыз. Бул кыска убакыттын ичинде өлкө экономикасынын көлөмүн 2,5 эсеге көбөйттүк дегенди билдирет. Албетте бул чек эмес. 2025 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион 800 миллиард сомдон ашат. Бул 2020 жылга салыштырмалуу экономикалык ресурстар 3 эсеге көбөйт дегенди билдирет. Жылдан жылга өлкөнүн бюджети да тездик менен өсүүдө. Бюджет 2020 жылы 247 миллиард сомду түзгөн. Быйыл жылдын аягына чейин 687 миллиард сомго жеткиребиз. Бул 2020 жылдын көрсөткүчүнөн дээрлик 3 эсе жогору. 2025 жылы 700 миллиард сомдон ашырып, муну менен биз өлкөнүн финансылык өзөгүн мындан ары да бекемдей беребиз. Мен экономикалык өсүштөр тууралуу фактыларга кеңири токтолбой эле коеюн, анткени өлкөнүн экономикалык, социалдык өнүгүү багыты. Мен дагы айтып кетейин, ушу мэр менен тиги акимибиз дагы ушу кубанып сизге саламын жолдоп атат, Садыр Нуркожоевич ыраазычылыгын билдирип атат. Муну айтпай койсом да болбойт. Эми дагы айта турганым, бизде Карабалта кирип келатканда эле лицевой сторонасында светофор 30 жылдан бери жок, талкаланып турат. Бул шаардын көркү. Бишкектен кийин эле эгис болуп турган шаардын бирөө Карабалта. Ошол светофорду ушу мамлекет башчысынын программасын колдоп, элди колдоп, шаар тургундарын колдоп, транспорт жана жол министрлиги 5 күндүн ичинде, мен ойлойм, 5 күндүн ичинде светофорду орнотуп коебуз. Ошондо биз билебиз, сиз да колдоп атканыңызды. Андан кийинки маселем,